Саламатсыздар урматтуу телекөрүүчүлөр, назарыңыздарда биздин айыл көрсөтүүсүнүн кезектеги чыгарылышына күбө болуп жатасыздар. Биз бул жолку чыгарылышыбызда Кара Суу районунун Кашкар кыштак айыл өкмөтүнө караган Жароз айылындагы айылдын турмушун жана айылдагы өзгөчө инсандар тууралуу маалымат бермекчибиз. Алдыдагы мүнөттөрдө биз менен чогуу айылга сапар алыңыздар. Айланасын толор курчаган, кайда жүрсөм эстен чыкпаган. Биздин айыл жердин сулусу, жылда барсам жылда суктанам. Биздин айыл жердин сулусу, жылда барсам жылда суктанам. Биздин айыл, биздин сүйүүбүз, берекеге толы үйүбүз. Айланайын, менин айылым, түбөлүк сага кала сүйүүбүз. Жароз айылы район борбору болгон Кара Суу шаарынын 30 чакырым түштүк-чыгыш тарапта орун алган. Айылдагы түтүндүн саны 432, калкынын саны 2056. Жергиликтүү аксакалдардын айтымында кыштак 1951-жылдары негизделген. Жашоочулар ар тараптан чогулуп отурупташкан. Айылдын жогору тарабындагы кокту колоттордон суу түшүп, кадимки жарга айланган. Ал жардын оозу ушул айылдан башталган үчүн Жароз аталып жүрүп, кийин айылга Жароз деген макам ыйгарылган. Орто мектептин директору, биздин директор азыр өтүп кетти, раматылык. Адам Алымбаев деген киши 7-8 жашында ошонон билет экен да Жарозду эмне экенин. Ошонун угуп калган жерим бар. А башкалары муну анчалык түшүнө беришпейт бүгүнкү күндө. Мынабы Эшме деген айыл бар жогору жакта. Кайракы жер. Ана мына 30 каналы ал убакта жок болгон. Ошол жактан сел келип, жамыр жааган сайын. Жар болуп, ошо киши ошо жарларга түшүп, жаш мезгили чымчык алып, антымыты ойноп жүрүш экен. Ошол жөнүндө сөз кылып, анан келип туруп ошо жар биздин айылга келгенде ада болот экен да, бияк түп-түз болуп. Ошондуктан баягы жардын оозу деген сөз ошондон калган экен, тарыхый аты ушу. Эми берге элдин отурупташканын сөз кылат болчу болсок, биринчи мына 30 каналы согушка чейин көбүлөнүп бүтүп, анан мына Ташарыкта адырды тешип өткөн жери бар. Ошол жер калган экен. Согуштан кийин ошону ачып, анан суу буяка калга баштаганда, бул где-то 56-жылдары болсо керек. Ошондон мына 30 совхоздар уюшуп, буяктарга суу чыгып, мына арыктарды таш коюп, чечендер иштеп, ошентип сулуу болгондон ошондон баштап, анан бирин сайын адамдар көчүп келе баштаган. Биринчи келген кишилерде менин угушум боюнча мына жерде Ешмова деген киши бар эле. Ошол киши биринчи келип короолуп алып, бала чагасы менен биринчи ошол отурупташкан экен. Жароздуктар негизинен дыйканчылыкта эмгектенип, мал чарбасы менен алектенет. Айылда орто мектеп, бала бакча, үй бүлөлүк дарыгерлер тобу жана башка турмуш тиричилик кызматынын тейлөө бөлүмдөрү элдин кызматында. Дарбыз, коон, мака, көбүнчө ошондой катта дыйканчылыктар менен пайда көрүшөт. Эми азыр Жароз айылында турган жерлерибизде биз союз убагыбызда онда биз кичине болчу элек. Мына азыр мына турган жерибизде ушу чоң бак болгон. Бул жерде союз убагында Иса деген Мүчүрин деген киши ушул жерде иштеп кеткен. Бул биз азыр точносын билбейбиз, азыр бир чоң гектар жерде ушу Исака ушул жерде дыйканчылык кылып, бак тарактарды эккен, мындай өрүк эккен. Бул жакка мурун алма көчөттөрдү чоң Мүчүрин киши болгон да. Азыр эми бул мына өрүктөрдү биз айыл өкмөтүбүздүн жери болгондуктан бул жерлерди биз элдерге арендага бергенбиз. Сотиктеп гектарлап. Бул эми элдер азыраак налог төлөйт, түшүмдү жакшы алышып, мына элдер өзүнүн пайдасын көрүп турган маалы.
Аймактын климаты дыйканчылыкка ыңгайлуу, суунун башы. 30 адыр каналынын башында жайгашкан айылдык дыйкандар бир жылда 2 рет түшүм алууга аракет көрүшөт. Алардын бири Тургунай Ибраимова. Ал дыйканчылыгын февраль айында эле баштап күнөсканага көчөттөрдү өстүрөт. Азыр анын экинчи түшүмү болгон пияздын көчөттөрү баш көтөрө өсүп көгөрүп калды. Biz oyak biyagı bir 6-7 parnik Balgarskiye egebiz. Onu mayın başında, aprelin eteklerinde Balgarski'yi köçürüp onun tüşümünü emi jinay başladık. Bu ikinci tüşüm. Bu hazır emi darbız egilip büttü, nemi satılıp büttü darbızdın orduna. Buna Darız ektinizdер беле? Talağa darbız ektik. Onun orduna bana baldar traktör menen aydap özdörü. Anaki buna piyazı köçürüp koyuyoruz, kardın tügünde kalıp gitedi. Bulanan жазда ерте май июндағы пияз болып шығады базарға. Пияз ушул жерде ушул боюнча кала берет. Жоқ, қалбайт, буну апарып көчүрөбүз. Ар бирин талаага апарып көчүрөбүз агатка. Ар бирин жулуп апарып, мана төбөсүн сабактарын кыркып туруп түгүн көчүрүп коебуз. Көчүрөбүз, кардын түгүндө калып кетет. Бул эми канча айлык же канча күндүк көчөттөр? Булар эми 2 айлык, 2,5 айлык көчөттөрдү апарып эгебиз. Уругунан эккенсиз? Уругун чачканбыз. Ооба, уругун чачып, отоо өстүрүп, анан эми талаага апарып, мына октябрдын этектеринде көчүрөбүз. Адам алып келип. Дыйканчылыктан Балгарскиге эгебиз, бир 70-80 соток, 1 гектар. 82-жылдан бери күйөөм экөөбүз ошо неме кылабыз, огород эгебиз. Бетине клёнка жабабыз. Анан кийин кокус катуу суук болот десе, арасына неме кылып, лампочка коюп, лампочка кызытып турат. Чачабыз, алеке шалып ая чачабыз. Немени сактап турат, ысыкты сууктан сактап турат. Ошо анан кийин ушу балдар Балгарский эми эгин бардыгы эле картадай нерсе, бир эле бардыгы бирдей боло бериш кыйын. Али пияз эгебиз, маке эгебиз, дарбыз эгебиз, балгар эгебиз. Бири болбосо, бири сөзсүз эми базар бапта жакшыраак сенада чыгат. Жарооздуктардын көпчүлүгү балгар калемпирин эгүүгө басым жасашат. Эң азы 30-40 сотуктан эгет. Анан калса балгар калемпирин мол тушум берип, кароо да оңой. Айылдык дыйкандар өстүргөн жашылчанын бул туру Кыргызстандын булуң бурчуна жана коңшу мамлекеттерге да жөнөтүлөт. Жароозду билген кардарлар чоң унаалар менен келип, жеринде эле жүктөп кетет. Мен эми быйыл 70 сотуктун тегерегинде эккем. Азыр биринчи жүзүмү бүтүп атат, экинчи жүзүмүн үзгөн турабыз. Эми кирешеси дагы ушул дыйкандын эмгегине жараша болот да, базар баасына да байланыштуу болот. Эми жок дегенде дыйкандар менин эсебим боюнча жылына бир 50 сотук эккендер 200 үстүндө 300 чамалап киреше табат да. Анан гектарлы эккендер дурус эле киреше табышат. Түшүгү дурус эле болот. Азыр жанагы пленкада эккендери бар, 5 пленка деп коюлганда эккендери бар, мына ошондойуна кирет. Суусу 10 күн, 15 күндө чаңкашына карап суу коюла берет. Анан бул эми көбүнчө ушул күзгө ылайыкталганда ысыкта жакшы боло бербейт. Күздө түшүм мол берет да. Көбүнчө дыйкандардан ушул жердин өзүнөн келип алып кетишет. Башка жактардан соодагерлер. Эми көбүнчө биз малдын кыгын беребиз, анан минерал жер семизгичтер да беребиз. Жер мындай күчтүүрөөк болуш керек да, балгар калемпиринен негизинен жер күчтүүрөөк болсо түшүм жакшы болот да. Карашыңа дагы байланыштуу болот. Быйылкы түшүм жакшы да. Азыр 70 сотук бул дурус эле киреше берет, экинчи жагынан түшүм жакшы эле болот деп турабыз. Азыр эми жыйынтыгын айта албайбыз. Кудайдын бергенин көрөбүз. Жакшы, ушулар эми азыр айылда ушул ортодон жогорку балгар калемпир дейбиз да. Мындан жакшылары да болот, мындан чоңдору да болот. Мындан карашыңа байланыштуу болот да. Эми ушундай жакшы эле элдин кирешеси, негизги кирешеси балгаран дарбыз да. Азыр 80-90% айылдагылар ушул балгар калемпирин эгишет.
Мамажунусовдор багбандардын үй бүлөсү. Бактияр Каныбек Мамажунусовдор ата кесибин калтырбай багбанчылыгын улантып келе жатышат. Алардын атасы да бак өстүрүү боюнча алдына адам салдырбаган үчүн айылдаштары аны Мичурин деп аташчу. Ата өнөрүн уланткан бир туугандар азыр мөмөлүү дарактын түрүн өстүрүп, көчөттөрдү кыйыштыруу менен убара. Бизге атам Иса Мамажунусовдон калган, ал киши Кара Суу районунда Мичурин деген наам менен таанымал болгон. Шабдалынын жана башка нерселердин жаңы сортторун чыгарып, журнал, газеталарда жарыяланган, ошол Союз убагында. Анан декоративдүү бактарактарды да өстүрүү менен чогулданып келген киши болгон. Ошол атамдын кесибин аркалап биз балдары азыр ушул кесипти улантып атабыз. Нелер бар багыңызда өзгөчө? Багыбызда азыр базарга эң өтүмдүү болуп, эл талабына ээ болуп аткан азыркы Голден деген алмабыз бар. Крымский Сосна деген алмабыз бар. Мына Крымский Сосна дебедимби? Крымский Зимний деген алмабыз бар. Эң чыдамдуу, узакка чейин сакталуучу, кооздугу дагы жакшы. Крымский Зимний деп аталат бул китептеги аты. Бул пышканбы? Бул ушул эле сакталат кышка. Жазга чейин, Ноорузга чейин турат. Голден деген алмаларыбыз мына. Крымский Зимний. Качан эккен элеңиз бул көчөттөрдү? Бул көчөттөрдүн эгилгенине мына 8 жыл, 9 жыл болуп атат. Анан биз полукарликовый сортторду көчөттөрдү эгип улаштырып кыйыштырып атабыз. Полукарликовый азыр ыңгайлуураак болуп атат, себеби тезирээк мөмөгө кирет. 2-3 жылдар уже мөмө ала баштайт. Көчөттөрдү өзүңүз кыйыштырасыздарбы? Көчөттөрдү өзүбүз эгип, кыйыштырып, жаңы талапка жооп бере турган, эл талап кылып аткан зарыл сорттарды өздөштүрүп, көчөттөрдү сатабыз. Эң керектүү болгон. Азыр мисалы үчүн эрте бышуучу, эрте жетилүүчү, июнь айларында бышуучу, эрте бышуучу алмалар бар. Ошонун көчөттөрүн көбүрөөк даярдап атабыз, себеби элдер ошого талап коюп атат. Ал июнда эртерээк бышып туруп, Россияга, башка жактарга экспорттоло турган сорт. Бул дарак чылан жийде деп коет муну. Бул жапайысы. Ушул эле даракка биз мына унаби дегенди алып туруп улайбыз. Мына унаби деген дарак мына. Азыр бишип турат. Унаби деген цинга деген жаш балдардын оорусуна эң пайдалуу, ошого тийиштүү витаминдер бар дарак болот экен бул. Иранский унаби деген дарак бул. Ошону алып туруп, мына жапайы түсүнө улап, унаби кылып чыгарабыз. Улаштырганда биз мына черенковый метод менен улайбыз. Бул эң сейрек кездешүүчү метод бул. Черенковый метод. Азыр көпчүлүктөрү бүчүрдөн улашат. Бүчүргө караганда бул черенковый метод. Бул жазында суланган. Февралдын 15-нен чилде чыккандан баштап уланат. Азыр уже мына жерден кыркылып туруп уланган эле мына бүчүр 1 жылда ушунча болуп жетилди. Кароо менен албетте. Бул черенковый методду көпчүлүк улай албайт муну. Аз бардыгы ушул бүчүрдөн улап атышат. А бизде ошо атаман калган Мичуриндин китебиндеги эң татыктуу улоо методу да ушуну көрсөткөн. Черенкадан берден уланган, өзөгүнө өзөгү, сыртына сырты кадимкидей бирип кетет. Жарып улоо деген. Ооба кыйыштырып туруп эле. Анан мына пленка менен байланат. Атайын пленка менен. Мына азыр уже пленканы кесип койсо болот, уже түттү. Мына черенка бул жерге кыйыштырып туруп коюлган. Бул жерде бүчүр болгон. Мына бутак жок эле. Бул бүчүрдөн өсүп, мындай көчөт болгон. Мына сатууга даяр көчөт бул. Жазда сатасыздар эми буларды? Жазда кудай кааласа сатылат булар. Жарып улоо деп коет. Жарып улоону Мичуриндин китебинде четке кагылган, жарабайт деп. Жараксызга. Мына эң жакшы метод ушул. Эмне улоо дедиңизби? Черенковый. Черенковый калемче түрүндө улоо. Февралда уланат. Бүчүрдөн августта уланат. Ага караганда мына жакшы 1 жылда уже ушунча жеткиз коет. Бүчүрдөн уланган 2 жылда болсо бул 1 жылда жетилет. Алманын, алмуруттун,
сортторун улап жеткизип атабыз ушу бир туугандар мамакебизге. Ата өнөрүн уланткандардын катарында Рахманбердиевдер да бар. Алардын атасы атак алыска чыккан мыкты ээр чапкан уста болгон экен. Анын өнөрүн баардык балдар улантып, ээр чаап токулгаларын жасашат. Устанын сырын билгендер алыстан издеп келип, буйрутма беришет. Ээр чабыла турган даракты тандоо да өзүнчө эмгек. Мынабы дөңгөчтү таладан сатып алабыз. Баягы дарактардычы. Дарактардын да дарагы болот. Ичинде ээрге байланыштуусу болот, байланышсызы болот. Ээр кандай жыгачтан кандай катуу бышык болот. Ошонун сыңары биз мына бака терек, только бака теректен чыгабыз. Бака терек деп коет. Мына ушул. Ээр үчүн. Ошо ээр үчүн баягы только ээр аттын ээрине только ушул бака терек. Мындай айтканда неме болгондо. Ошонун сыңары только ушул дарактан чыгабыз, башка дарак болбойт. Өрүк болбойт, бадам болбойт, тал болбойт. Мынабы түбөлүктүү узак жете турган дарак ушул болот, бака терек. Сыртынан көргөндө байкайсызда, сыртынан деле анан ичинен деле караганда мындай чаап келгенде өтө бышык тажрыйбалуу баягы стандартка жооп бере турган дарактар да булар. Ошонун сыңары ушу только ушу бака терек чабабыз биз. Андан кийин Андан кийин мынаны сомдойбуз. Андан кийинкиси мындай сомго келтирип туруп, мына ээрдин калпын коюп туруп, ээрдин баягы жанагы немесин чыгарып алабыз, нукталарын. Чыгарып туруп формага келтиргенден кийин анан мындан кийин муну чапканды эми түшүндүңөр да, мындай кылып чабылат. Сомдолот. Мындай шаблондун негизинде алды аркасын өлчөйбүз дагы момундай кетет. Овальный системада. Мындай кетет дагы. Мунусу мындай прямо чөт. Анан жамбаштары только пайтеше менен алынат турган нерселер да булар. Мындай жамбаштары. Мына. Чабылат. Мындай чабылат. Ана мына капталдар дагы ушундай эле кетет. Мына капталдар дагы. Момундай куд ушундай кетет да. чаап коелу. Мынандай болуп тегизделип кетет. Чаап атканда жарылып да кетсе керек. Эми муну курутуп чабабыз да, себеби өл боюнча чапсаң сразу жарылып кетет. Кургатып мындай кылып туруп чапсак, мындай туюк бүтүн чабылат да. Баягындай неме кетпейт да арасында трешинный. Бая жаракалар. Анан арт алкасын өлчөйбүз. Мына артында шаблону бар. Демекчи, артын шаблону кайда калды? Ошону алып келип туруп, буяка коебуз. Алды артын биринчи өлчөйбүз. Мына сызыктан алабыз, момундай кылып. Мына. Монда алып туруп, тартып туруп, баардыгын өзүнүн стандартный формага келтирип туруп, өзүнүн үлгүсүнүн шаблонун чыгарабыз дагы. Мына бул чарасын. Бул чарасыныкы. Мондай кылып туруп, анан кийин ээрдин немесин чыгарабыз, нуктасын. Мына алды аркасы 15-21 болуш керек. Стандартка жооп берет. Мисалы сиз ошол бир ээрди чаап бүтүш үчүн канча убактыңызды коротосуз, канча убакытта бир ээрди даярдап бүтөсүз? 15 күндөн 1 ай кетет да. 15 күндөн болгондо 2 ээр толук бүтөт. Мындай шашпай чапканда. Анан базар баасы кылып туруп саткандар бар. Ар 5 күндө же 10 күндө. Биз андай кылбайбыз да. Мындай стандартка жооп бере турган кылып чабабыз да биз. Бир айда 2ден бүтүрөм. Бул өнөрдү каяктан үйрөнгөнсүз, ээр чап? Бул канча жашыңыздан баштап ээр чап баштадыңыз? Бул атаман калган нуска. Мына бир тууган Куранбек, бар өнөрчүбүз, ээр чабабыз, комуз чабабыз дегендей. Анан бул атанын бул калган нуска тарыхтагы немеси да. Ошонун сыңары атадан калган, мен 1986 жыл баштагам бул өнөрдү. Армияга чейин. 86 армияга кеттим. Башталган жылы. Ага чейин агам чапчы эле. Анан армиядан келип окудум, жанагы иштер болду, башка болду. Анан дагы иш арасында ата-эненин немесин кылып атам да, атамын өнөрүн. Буяк даярдалган. Булар сомдолгон, бүткөндөрү сатылып кетти бүгүнкү күндө.
Айылдын устасы Батыр Ашырбаев. Айылдаштары эмне керек болсо дароо эле Батыр устага келишет. Темирден эле үйгө керектүү буюм тайымдарды жасап алат. Күнүмдүк тиричиликке керектүү каражаттарды жасоо менен келинчегинин колун бир топ эле узартып койдум деп күлүп калат. Бул жөнөкөй эле шашлык, ошо шашлыктын жанагы милгертен бизден билгенде баягы чоң болот эле да. Эки адам көтөрүп, анан алып барып бир жака, анан эми барган сайын современный болуп, буну кичинекей кылып атай. Мындай кылып, мобильный кылып, бүктөлмө кылып, мындай кылып, бүктөлмө кылып, удобный кылып, машинага салып жүргөнү, аяк бияка жүргөнү. Ушундай атай. Ушул оюма келди. Я. Эми жөнөкөй эле ушу ар жерде жаткан темирлерди чогултуп келип жасап койгом. Анан буну бир өзгөчө жери, мисалы кузнецтердин жанагы көмүр салганда эми тутандырыш кыйын болот да. Жөнөкөй эле отун баягы болгондо анан бул өзү негизи мына бузулуп калган болгарканын эле башы. Ана ошону кесип алып эле ошону койдум. Анан мына кол менен айланса болот. Мисалы биринчи тутандырып алыш үчүн мисалы жөнөкөй эле мына шуруповерт. Мына аны колдонсо мына шамал чыгып атат да бир. От кетти. Мот күйүп тутандырып алгандан кийин болду. Ошол менен эми канча нерсе бышырса дагы боло берет. Бул эми жөнөкөй эле жана бизде трактор болчу эле. Трактордун дискасы. Ошо дискасын экиге бөлүп туруп, мындай кылып жасап, анан жана казан коет. Два в одном деп койдум казан. Казандан чыкканы баягы чайнек койсоң, аны да кайнатып кетет. Андан кийинкиси муну эле коюп койсоң ушунун үстүнө. Два в одном болгон ушул. Самовар болуп калып атпайбы? Анандай эле самовар. Өзүңүз иштейсизби, айылдаларда суу? Жо, айыл боюнча алып кетип турушат. Кече эле мына кошунабыздан алып келдик. Айыл боюнча кыдырып кетет экен да. Айыл боюнча кыдырып кетет. Эми бул баягы көп чоң тойго эмес. Эми баягы арапайлык кылып калабыз, бир көчөнү чакыргандарга кеңири тейлейт. 38 литр суу атат, 30 мүнөттө кайнатат. Бул эми гүл койчу. Гүл койгуч жанагы. Эми подоконникке бирөөнү койсоң бир 3 эле гүл батып калат да. Анан ушуну кандай кылса болот деп отуруп, анан ушул мисалы ушуну азыр 5 кылып жасадым. Анан баягы кыскараак гүлдөр болсо түбүнө мынтип коюп койсо 7 гүл батат бир подоконниккечи. 7 гүл. Качтан көрүп жасадыңыз? Эми ойлоп эле ушу ойлонуп отуруп эле эми турмуш бардыгын көргөзөт экен да. Келип эле ойлонуп атып, анан бул эми биз шыпыргы байлачубуз. Шыпыргы байлаганда баягыдай атам-раматылыктар мындай бир нерсеге байлап алып, белине байланып алып, анан баягыны коюп алып, тартынып, анан баягы бүткөндө, ох, бөйрөгүм түшүп калды, ошо бир шыпыргыны байлагыча деп сөз кылып отуруп, анан анда мен кичине элем, эч нерсе билбейт элем. Анан ойлонуп отуруп, мындай редукторду темирден сатып алдым, жөнөкөй эле. Анан мындай кылып туруп, элестет мына жерде шыпыргы. Мындай кылып коюп эле, монтип тартса, шыпыргыны каалаган эмеге кысып аласың да. Кысып алып кеңири байлап, кайра коюп берип. Атаңызга анан ушуну жасап берип иштеттиңизби? Жок, эми атам-раматылык. Мындай кылып буунак болот эмеспи? Мындай кылып каалаган ошо мерезимге өзүң кысып алып туруп, мынакей. Анан байлап алып туруп, кайра коюп берип, каалагандай. Токтотуп эми кыскасы эми ушу баардыгын ушунун жардамы менен байлайт да. Болгон эми баягы эмгекти азыраак кылдым. Адамдын күчү аз болду да. Жөнөкөй эле темир. Мына шевлердин кусок шевлери, мына жөнөкөй эле турба. Ушуну коюп, мынага мынтип коюп эле. Мен азыр буну катырып алайын жакшы. Кыймылдабай турсун, себеби күч талап кылат да бул. Бул эми мына илгери баягы жаргылчак таш болот эмес беле? Жаргылчак ташты мындай коюп алып туруп, анан буудайды салып алып, айлантып тегиреткен. Бул эми менин атташым боюнча бул темир таш деп койдум да. Бул мынакей. Мындай кылып айланса, мынтип. Маканы майдалап жем кылып чыгарат да мынтип.
Бул эки түрдө. Мисалы азыр мисалы чөжөгө майдараак болсо, мына толук басып алып кылсаң, майда чыгат. Эгерде жарым көтөрүп коюп тургузсаң, мындай иригирээк чыгат да мындай. Мынакей ириги да майдасы өзүң каалаган нерсеге коюп алсаң боло берет мунуки. Мынакей. Сиз өзүңүз Чөжөгө мен пайдаланам, коштамын, баары пайдаланат. 1 киланы тегирмен тартып бербейт. 5 киланы тегирмен тартып бербейт. Ага апарган убараң, алып келген убараң. Андан көрө жарым мешокты өзүң 10 мүнөттө тартып аласың. Каалаган жерге каалагандай кылып. Илгери Раматылык апам бизге баягы курутту кайнак суу кылып алып, табакка салып алып анан колду эзип берет эле. Биз анда кичинебиз эми жатат элек болдубу деп коюп. Анан ошол ойлонуп отуруп анан ушул баягы ушул ойлодум, ушунчу жасадым. Бул жанагы өзүбүздүн киргиза кир машина болот эле илгерки. Ошонун эле системасы, мына ошонуку, мына ичи ошол. Мынакей. Ошону эле алдым, мына жөнөкөй эле челек базардан сатып алдым. Аны ушуга мына түшө турган кыл, бул эми баягы алынып салына турган кылганым себеби бул эми жууш керек, анан буну анан төгүп алыш керек. Жууганга удобный кылып койдум. Бул мына ремени. Азыр эми свет жок. Бул эми ремени мына каалаган ремени түшө берет да, бир эле ушул эмес, чоң ремени деле түшө берет. Каалаган жериңе токтотуп кое бересиң да, ремени ушунчолук керилип, чоюлуп түшө берет да. Анан мунабу жанагы кир машинанын эле убактысы, мисалы азыр 5 жолу алдыга айланса, автомат токтоп туруп 5 жолу аркага айлантат го. Ошол эле система да. А бир тарап айланса деле боло берет. Бунун капкагы бар. Ошонун жардамында курут эзебиз. Өзүңүздөр пайдаланып Өзүбүз пайдаланабыз. Ооба, өзүбүз пайдаланабыз. Кол менен эзгендин эмне айырмачылыгы болот экен же ошондой эле? Ошондой эле болгону, мисалы эми эзе бергенде алканың эзилип калат да. Курут каттык болот. Анан ого мисалы бир 2 касаны эзип бериш үчүн бир жарым саат талап кылат да. А бул эмне? Ушинтип саласың дагы мунун иштетип коюп болду, башка ишин кылып кете бересиң. Келинчегиңиздин колун узартыпсыз да. Өтө эле узартып койдум. Бул эми маканы мардегинен ажыратып укалап бере турган станок. Бул да ток менен иштеткен да? Бул ток менен иштейт. Бул ток менен иштейт. Мына бирден салып бере бересиң, өзү укалап чыга берет. Ошондо примерно 1 саатта бир 700-800 киланы укаласа болот. Эми болгону бул эми эмне дейин? Бул деле ошол баягы ар жактан тапкан эле темир тезек. Мисалы мына киргиза кир машинанын мотору. Мына ошо өзүнүн ключаты эле. Мынабу жөн эле турба. Ичиндегисичи мына. Азыр мындай кылганда мынакей. Жөн эле турба. Турбанын башына ошо эки башына подшипник койдум, мындай өзүнүн эле кайра ремени. Мына. Ушунун жардамында. Эми болгону баягыдай оптум сала албайсың, мисалы эми мешөккө салып алып токмоктогондон көрө бул жакшы нерсе да. Бат эле сала бересиң, бирден эле сала бересиң, укалап чыгарып кете берет. Мардегиде талкаланбай чыгат. Жок, мардеги бүтүн чыгат. Мардеги бүтүн чыгат. Бул эми бул азыр эми ат кошту көбү деле иштетпей калды. Көбүнчө мына өзүм жасагам. Мына культиватор. Азыр эми основной ушуну иштетип калдык. Анан мына азыр ат кошту эми көбү иштетпей калды. Башта буга спрос көп эле. Ошо жасалып анан ошолонча туруп калган. Азыр эң көп иштегени мына культиватор болуп атат. Бунун эми насадкалары бар ар түрдүү. Аягына, буягына. Жөн эле велосипед өзү, обычный мындай велосипед болчу эле да булчу. Мындай эле велосипеддин рамасы, мына жерде роль болот эле, мына жерде сиденье болот эле. Анан ушуну эле аңтардым дагы, мына ролун кесип алып буягына койдум, мына өзүнүн ролу. Ал жерге мындай рессордон мындай жасап туруп мынаны койдум, мына 39 сантиметр. 40 эмес, 39 сантиметр. Себеби агаттын ичи 60 сантиметр болот да. Себеби буну мен биринчи жасаганда бардыгы айтты, ушунча кылыпсың, атка сүйрөй турган эле кылып койбойсуңбу? Болуптур, атка сүйрөй турган кылайын дедим. Анда берки культиватордун пайдасы эмне? Ашыкча жери эмне? Эч кандай ашыкча жери. Себеби бунун пайдасы болгону баягы эрте жазда, жамгыр жааган учурда жер жумшак маалында элечи. Бул мынандай кылып, мисалы мына көчөт деп коелу мына. Көчөт, катар көчөт да. Атка сүйрөткөндө бир сүйрөткөн боюнча кеттиң да, бунун түбүн, бунун немесин ала албайсың. Бунун пайдасы мына. Мынандай кылып турчу, мынандай кылып, көчөттүн түбүнөн бери чалып кетип атпайсың, мындай кылыпчы. Жылдырып мына. Мына. Каалаганда жылдырып кете бересиң да мынакей. Мына. Анан ат сүйрөп кетип атканда эми
токтото албайт да. Токтото албайсың да. Бир токтогондон кийин ат жылгыча баягы көчөттөрү тебелеп таштайт. Буну пайдасы ошол болуп атат да мына. Каалагандай кырып 3 жылдан бери ушуну иштетебиз. Мен бала чакам талаага чыгып мәкә чаппай калдым мына айтканда. Кетмен бизде почти жок. Ушуну менен эле пайдаланып эле мына. Мына чөптөрдү каалагандай мына кырып кете бересиң мына. Ана дагы эле ошол жеңең колун узартып койдум эле ушу. Эчикте чөп калбайт атат. Ана бул насаткалар бар да мынандайчы. Мисалы баягы бизде көбү сабыз эгишет. Сабызга мисалы мына ананы мындан алып коюп береле, мындан орнотуп койсо, бул баягы сабыздын ичин эле баягы суу алынгандан кийин жарылып кетет да. Аны мындай кылып чызып коюш керек да. Бул ошон үчүн. Андан чоңурагы бул ушу насаткалары да. Мына дагы сабыздыки. Жок, ан жерден эле өзү болту менен чыгат. Ошол эле орнотуп береле мыналарды. Кайра салып иштетип кете берет. Бул өзү обычный эле желбешик. Бунун өзгөчөлүк жери жөн эле желбешик бул. Анан азыр мына жип менен байлап коюпбуз. Мен буларды кесип чыгарып көрсөтүп берейин. Бунун өзгөчө жери мына ушул. Мисалы жаңы төрөп келгенде баягы 40 чыкканга дейин апасынын жанында жатат да. Бешикке таңганга болбойт, башкага болбойт. Мына ушул жанында жатып алып эле, мынакей жанагы орустун бешигине окшош. Жанына салып алып эле, мынандай кыйкайта койгон эле, мамагын берип эле ошентип бакса болот 40 күнүн ичиндечи. Андан кийин чоңойгондон кийинчи бешикке салсын, бешиктен кийин буга салсын. Буну өзгөчө жери ушул бунун. Бул дагы баягы орусча айтмакчы два в одном. Сиз ошол устачылык аябай эле өнөрүңүз чоң экен чындыгында. Бул устачылыкты каяктан үйрөндүңүз, же окудуңузбу, же бул баягы атаңыздан өткөн талант, өнөрбү? Бул өнөрчүлүк биздин уругубузда бар экен. Биздин чоң атабыз Ашырбай Жолоев деген болгон. Ал Кызыл Сууда жашап өткөн экен. Ал өзү зергер болгон экен. Бизге эми зергерчилик өнөрү өтпөй калды. Биз эми баягы чоңураак, иригирээк нерселерден кылып калдык да. Ал киши өтө зергер. Ал кишинин өнөрлөрү нарында, таласта, көлгө дейри бар экен. Көбүнчө айылдагылар баары бир иши түшсө, баардыгы сизге келсе керек. Эми айылда баардыгы эле келет. Трактористи келет, машинисти келет, мотористем келе берет. Үйүмдө светим жанбай калды, эм келе берет. Батыр Ашырбаев устачылыгынын арты менен соопчулук иштерди аткарууга да үлгүрөт. 2 ай мурун эле айылдаштоосуна 3 буттуу шайтан арабаны жасап белек кылды. Мүмкүнчүлүгү чектелген досу 2 буттуу арабаны тебе алмак эмес. Жөн эле велосипед, анан ушул велосипедти бир досум бар эле. Ошол досум кирпичный заводдо иштейт. Анан бир айтып калды. Бай 2 кылдыректүү велосипедти мине албайм, равный вес кармай албайм, жыгылып жиберем. Ошо мүмкүн болсо десе, мен сага бир 3 кылдырек велосипед жасап берем. Бая кичинекей балдардын эле чоңун деп анан ошол ойго келип, ушул жөн эле велосипед. Ал өзү мына жерде мынандай түз болчу. Эми ала путун ашырганга неудобный болбосун деп ушуну пасайтышка аракет кылдым. Буягын түшүрдүм. Ана мына арты ошол. Мынага мынаны кеңейттим. Буну буяка кеңейттим. Мына валы. Бир вал ошо токарга жасатып келдим. Жасатып келип чарк коюп, ошол негизде велосипедти жасап койдум. Азыр эми буну мен биринчи өзүм минип көрсөтүп берейин. Канча болду буну жасаганыңызга? Буну жасаганыма 2 айдан ашып калды. 2 айдан ашып калды. Анан бурун тормозу ролда, мына жерден эле кысат. Мынандай кылып кетет. Канча убакытта жасап өзгөртүп даяр Буну эми биринчи жасаган үчүн мен буга көп убактым кетти. Себеби баягы бүткөн ичке сынчы көп дейт го. Эгерде мен бирөө жасалган болсо, бирөөдөн көрүп алганымда, бул оңой эле дейт элем да. Анан эми баягы жок жерден кылып, ойлонуп, анан бир кылып туура эмес кылып, мисалы мына жерде да өзгөрткөн жерлерим бар. Кесип таштап, анан кайра туура эмескен кайра улап. Бирок буга көп убактым кетти. Иште кандай болуп атат? Жеңил элеби? Жеңил. Кыйналып айтасыңбы? Баштага караганда кандай? Жылыш барбы? Эми жөө барып келгенден көрө жакшы да.
Дүйшөн Айтиев экинчи топтогу майып кыш чыгарган заводдо иштеген үчүн жумушка 100 чакырымдай жолду жөө басып барчу. Досу жасап берген шайтан арабага отуруп, азыр эми жыргап эле калды. Батыр досума суранып ушу неме бир жыл мурун сурандык. Анан бир 2 айла болуп калды неме жасап бергениндечи. Жасап ушул неме эртең менен барам заводко. Кайра кеч тээп келишке неме жакшы болду да. Мага кандай десем 100% жеңилдик болду да. Ошол. Өзүңүзгө да физзарядка да болот? Физзарядка болот. Өзүм экинчи группа инвалидмин. Ошого сурандым да, беркинде велосипед мине албаганыма буга айттым, ушундай ойлонуп неме кылып жасап берчи деп сурандым. Анан досум ушу колунан келишинче жасады. Каяктарга барасың буну менен? Күнтө алып? Буну менен аралайбыз. Мен бара албаган жерлерге барам да азыр. Мурда бара албайсың. Мурда бара албай эле калчу экендиңиз. Ошо мисалы кайсы жерге неме ойлонсом ошо жерге барам да. Барам, сөзсүз барам. Себеби мага жеңилдик болду да. Узакка чейин деле тээп кете бересизби? Тээп кете берем. Кайсы жерге барсам, мына неме кандай десем, путум болуп калды да, мындайча айткандачы. Элет элинин жашоосу шаардыктардан кем калышпайт. Таза сууну үйүнүн ичине алып кирип, мурункудай челектеп суу ташымай жок. Мончо курушуп, кир жууган машиналарга чейин үйлөрүнө коюп, айылдык келиндердин түйшүгү да бир топ жеңилдеген. Союздун алдына караганда бизге азыр жакшы эле болуп калды да, жакшы болуп калды. Себеби Союздун малында биз баягы бир немеге көл кылып, ошол жерге тунутуп анан иччи элек да. Анан таза суу где-то 2008ден бери баштады. Бизге Кашкарстактан бери турган 2016дан бери уже мындай учетчик коюп, условия коюп, ар бир үйгө мындай условиялар түзүп берди да. Мисалы үчүн мен мына өзүмдүн үйүмө ушундай нерсе коюп бердим. Мен азыр баня курдум, неме койдум, бардык нерсенин условияны мен өзүмө шаар сыяктуу кылып неме кылып койдум да, түзүп койдум. Суу таза суудан алам. Кайра эле ошо таза суудан ошончолук немеге де төлөп берем. Ошо баняда бардык условиясы бар. Бул жерде баня раздевалка, наркы немеси, пары, бул жерде душ немеси менен да. Кыскасы душ бардыгы условиясы бар. Банянын бардык нерсесинин условиясы жакшы. Кудайга шүгүр. Анан бар элде мындай жабыл салып түшө элек, Кудайга шүгүр. Азыр элге мисалы үчүн аксакалды 70-80ге чыккан пенсионерлердин баарына бекер, жаш балдарга бекер. Анан калгандары окуучу балдары 50 сом, 40 сом ушундай эле. Мен мону бер деп айтпайм. Күнүгө иштетет? Күнүнө иштейт. Азыр жаздын күнү иштейт, бир кышында келет да. Ушул. Анан ушул рахмат, ушу бардык нерсе, ушу бардык условиялар бар тайын мындай жакшы. Условия менен ушу аксакалдар элге ушу неме аркылуу кызмат көрсөтүп атам. Мындай сууну көп иштетсеңиз жетишпей калат. Мен алгансызбы? Кампа кылып алгам 1 тонна. Суу керек да. Ага кампа кылып алгам. Мен бир эле таза суу иштетпейм. Мен ылдый жагыма арык өтөт да, аны тунутам. Тунуткандан кийин калса бул жака дагы бул таза суу только жардамчы гана катары кетет да. Анан ошол таза суу немесинде мен ham кошулдум. Баягы мына апшакалар мисалы таза суу алып келгенде. Алар ар бир үйгө азыр ар бир үйгө киргизип койду. Азыр көчөдө эч ким челектеп суу ташыбай калган. Кудайга шүгүр, азыр Жарооздо почти 80-90% бардык уже үйүнө киргизип, учетчигин коюп, ошону биздикине условия алып түзүп берген. Мисалы үчүн даже илгери шаарда кандай болсо биз ушул жерде условияны түзүп алыш өзүдөн эле. Анын башкасында эми Кудайга шүгүр. Эми бул суу иштеткенге жараша акча төлөйсүздөр да. Жолдо түрдө бир айда канча суу иштеткен, анан акчасы канча сом болот экен? Мен болжолдуу түрдө мисалы таза сууга мисалы иштете турган болсом 10 тонна болсо меники где 400 сом 500 сом айына төлөп турат экен таза сууга. То иштетип анча-мынча жардамчы катары. А так мага прибыли бир 5-6 миң кыскасы күнүмдүк немеге жашоого жеткенге ылайыктуу болот экен. Баягы айылдагы айымдарга да жеңилдик болуп турду, бардыгына жылуу суу бардыгына ушу бардык немесине ыңгайлаштырылган.
Жар ооздуктардын мындай шартта жашай баштагандарына 2-3 жылдай болду. Убак сааты менен суу берилип, ага жараша акы алынат. Ар бир үйгө суу эсептегичтер орнотулуп, ким канча иштеткенине жараша акча төлөйт. Биз кредит менен курганбыз, 5%-ын ушул эл жийип берген үчүн ушул иш ишке ашкан. 2011 жылдан баштап акыйкы ар күн сайын суу стабилдүү берилет. Бирок график менен биздин проект өтө чоң проект, 11 айылды камтыйт, 5 айыл өкмөттүн 11 айылын. Бизге күнүгө саат 3-тен 5-ке чейин суу берилет. Ушул жетишпестик болгону көчөлөргө, ар көчөгө 2ден коюп койгонубузда бала чака өтө кыйналганбыз. Өтө кыйынчылык менен ташып келишет эле, үйлөрдүн алыстыгы 400 метр, 300 метр болгон. Анан быйылкы жылы урматтуу президентибиз айылдарды, аймактарды өнүктүрүү программасын кабыл алып, объявление болгондон кийин биз ойлондук. Ушуну жаңы методко өткөрсөк деп, мына 2018 жылдын март айынан чогуу айыл менен кеңешип, иштеген коллектив менен кеңешип, ушу үйлөргө киргизебиз дедик эле. Мына Кудай буйруса 150ден ашык үйгө үчөчүк менен суу эсептегич менен суу бердик эле. Мына көчөнүн бир жеринде суу жок. Бардык балдар, окуучулар ушул иштен бошоду. Ар бир киши абонент үйүнүн ичинен ичет. Биздин ушул келтирген, уюштурган ишибизге где-то 750 миң акча кетти быйылкы жылы. Ал только элдин эсебинен гана. Мамлекеттен же айыл өкмөттөн 1 сом каржы албайбыз. Мурун бир кожолук көчөдөн ичсе да 100 сом берер эле. Коросунда барлар 200 сом берер эле. Мына үчөчү койгондон кийин баягы 200 сом берип жүргөндөрдүкү 100 сомго түшүп, 100 сом берип жүргөндөрдүкү 50, 60, 30 сомго. Мындайынча айтканда баягы аз жашаган пенсионерлер кишилер, колунда жоктор 2ден 3ден жан жашагандардыкы 30 сом, 35 сомдон ашпай калды. Мурун 100 сом ала берчүбүз катары. Кубу канчадан эсептейсиз? Бир куб сууну бизде ошо кампабыздын жоктугунан транзиттен пайдаланган үчүн 34 сомго бааланган. Аймактарды өнүктүрүү жылынын эпкини жар оозго да тийди. Жаңы мектеп салынып, курулуш иши кызуу жүрүүдө. Аны менен бирге жолду асфальттоо, түнкү жарык берүүчү шамдарды орнотуу жумуштары да пландалууда. Бюджеттен 40 миллион сомдук 225 орунду мектеп курулуп атат. Андан сырткары атайын бир фонддордун эсебинен, жана Араб өлкөсүнүн Ассалам фондунун эсебинен мешит курушту. Ошол эле фонддун эсебинен ФАП курулуп атат. Биз айыл өкмөттүн эсебинен Майский көчөсүнө атайын электр линиясын тартып 900 миң сомдук ошол иш аткарылды. Айылдын шайырлары бул шайыр апалар. Буларсыз айылдагы бир дагы маданий иш-чаралар өтпөйт. Жашы улгайып калган апалардан куралган топтун түзүлгөнүнө 1 жылдай болду. Таланты оргуштап турган энелер жандуу үндөрү менен куулжута ырдап, райондук, облустук деңгээлдеги кароо сынактарга да катышып жүрүшөт. Кароо сынактарда алдыңкы орундарды жеңип, жар ооздун атын чыгарышты. Биздин шайыр апалар таланты, ургачуктуу, алдыңкы үлгүлүү үй-бүлөлөрдөн түзүлгөн, мындай чоң энелерден түзүлгөнбүз. Биздин атыбыз Аксамай деп атап алдык. Анткени биз ушул жаш курабыбызга байланыштуу Аксамай деп атын коюп алдык. Биз мына түзүлгөнүбүзгө аз 6 ай гана болду. Ошонун ичинде биз мына Кара Суу районундагы шайыр апалар, айыл өкмөттөрүнүн арасында, шайыр апалардын арасында алдыңкы орунду ээледик. Ошондой эле биз бир эле ыркүүлөр менен чектелбестен ушул жаштарга өрнөк болуш үчүн мына кыздардын септерин даярдап, ошолорго өрнөк болуп келе жатабыз. Биз мына райондук, айыл өкмөттүк, ошондой эле мына айылдын арасындагы той маарекелерге барып турабыз. Жөн отуруп калбастан мына биздин Ош областындагы Сармерден болду, Алай району менен Кара Суу районунун Сармерден ошол жакка да чакырууга болуп, мындай жаңыдан уюшкандай эле бир 10 күндөн кийин ошол жакка барып, мындай өзүбүздүн сынап келдик демчи, мындай жаңы ачылгандыгыбызчы.
Алдыдагы мүнөттөрдө мээнеткеч дыйкандарга, жарооздук таланттуу өнөрлүү инсандардын таланттарына күбө болдуңуздар. Биз дагы да болсо ушундай элет турмушун, элет элинин жашоо турмушун баяндаган көрсөтүүнү тартууну уланта бермекчибиз. Эгер сиз дагы өзүңүздүн айылыңызды биздин Ош ТВ телеканалы аркылуу көргүңүз келсе, төмөндөгү телефон номерлерге чалып байланышсаңыздар болот. Балким биз кийинки көрсөтүүдө сиздин айылыңызга барып калабыз.